Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 5 август 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Баят базар жакта жүрөм туғандар. Тагыраак айтканда, азыр мен турган жер Махатма Ганди жана Жаштык көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйүбүз туғандар, ушул жерден бир аз эле батышты карай басканда Жаштык көчөсүндө жайгашкан. Бул сары этаж турган катардагы 5-үй болуп калат. Дареги Жаштык 8 тугандар. Анан бул чоң Махатма Ганди көчөсүнөн көптөгөн маршруттар Бишкек шаарына карай жана объезднойду карай өтүшөт тугандар. Дордойго бул жерден Калдыс Ордо, Мурас Ордо, бул жагы Ош базар, Бишкектин бурч-бурчтарына маршруткалар бар тугандар. Бир 300 метрдей түштүктү карай бассаңыздар Баят базары, бир аз ылдыйды карай бассаңыздар Шербакова көчөсүнө бара аласыздар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым тугандар. Сиздер кайыктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жаздырыңыздар. Мындай координат түз түшүп келип калсаңыздар да тугандар, сол тарапты карап көрсөңүздөр бул жакта мондай чоң 5 этаж, 4 этаж үйдү көрө аласыздар. Ошол катарда сатылуучу үйүбүз жайгашкан, катардагы 5-үй болуп калат. Мынакей тугандар, Махатма Ганди көчөсүнөн батышты карай 80 метрдей басып келип, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйүбүзгө да жетип келип калдым. Дареги көрүп тургансыздардай, Жаштык көчөсү 8 даректе жайгашкан. Жанакы катардагы 5 эмес, катардагы 4-үй болуп калат экен тугандар. Көчө тараптан көрүп тургансыздардай кирпич менен тосулган. Батыш чек арасы бул Жаштык магазинине чейин, чыгыш чек арасы бул жакта могу кирпичтен болгон забор өткөн жерге чейин. Жакын жерде бул жерде мынакей жаныңыздарда частный садик, анан мектептер деле жакын жерде бар экен, жана мамлекеттик садик деле жакын жерде бар. Андан ары короосуна кирейинде калган маалыматтарды берейин тугандар. Бул чоң трассага 80 метр аралык көргөзтү Яндекс карта. Андан ары бул мынакей короосунун көрүнүшү. Жердин аянты 4 соток экен. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп баары бар. Көрүп тургансыздар, алды тарабы навестин ылдый тарабы стяжка болгон тугандар. Кенен 2-3 машина баткандай жер бар экен. Анан бул жакта 2 бөлмөлүү времянка, бул жагы чаккан навес, отунган окшойт менин оюмча. Анан бул жагында жер-жемшек жерлер, бул жакта көмүр кана, анан ал жагында үйдүн ышкырында туалет деле бар экен. Мынакей мына ушундай көрүнүштү. Үй жөнүндө айтсак, 164 квадрат метр, толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлгөн тугандар. Тышкы тараптан утеплять этилиптир. Мынакей мына ушундай көрүнүштү. Азыр сиздерге биринчи эле болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды берем. Үйүбүздүн батыш тарабында эле монча бош жер бар тугандар. Мынакей бул жагында да бир кандайдыр хозпостройка кылсаңыздар болгодай көрүнөт. Бул жагында деле бош жерлер бар. Кошуналар менен болгон аралык мынакей зымтор менен тосулуптур бул жагы. Ал жагы деле чыгыш жагы деле ушундай экен. Суу, свет, газ, канализация баары бар тугандар. Баары бар, отопление, паровой отопление. Бул үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги. Ушундай темир эшик орнотулган, киргенде прихожка. Бул прихожкабыздын полу кафель экен, жана бул жерге теплый пол орнотулуптур. Анан ушул жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Мынакей. Андан кийин бул жакта санузел. Мынакей. Дуалдары кафель, потолок пластик. Ички тарабына раковина орнотулуп, суу чыгарылып, жана батыш тараптан форточка деле орнотулган тугандар. Андан ары түз эле өтсөк, бул жакта кухня жайгашкан. Потолок гипсокартон, пол жыгачтан болгон пол, ички тарабына раковина орнотулуп, суу чыгарылган, дуалдары обой тугандар. Мынакей мына ушундай көрүнүштү. Үйүбүздө газ бар, жана айткандай эле газовый плиталар деле орнотулуптур. Эми андан ары ушул кухнядан оң тарап, сол тарапка кайрылсак, бул жакта мондай бир холл деп коебузбу, ушундай бир бөлмө. Бул жерге тепкичтер деле ушул бөлмөгө орнотулган. Түштүк тараптан чоң терезе да орнотулуптур, дуалдары обой экен. Анан түз өтсөк, бул жактан бир мондай бөлмө. Потолок гипсокартон, дуалдар шпаклевка, пол жыгачтан болгон пол, жана түштүк тараптан терезе орнотулган. Анан бул холлго чыгып оң тарапка бурулсак, бул жакта чоң бир зал бар экен. Потолок гипсокартон, дуалдар обой. Түндүк тараптан терезелер орнотулган. Тугандар ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары деле бар. Эми экинчи этажга чыгып калган маалыматтарды берейин сиздерге тугандар.
Мынакей бул теткичтер. Бул жерде эле дуалдары обой экен. Түштүк тараптан терезелер орнотулган мынакей. Бул экинчи этаждан холл туугандар. Мынакей. Дуалдар обой. Бул жерден тамга да ачып кетсеңиздер болгодай экен. Мынакей мондай жай калтырылган. Анан ушул жерден оң тарапка кайрылсак, спальный бөлмө. Мынакей. Анан кайрылып холлго чыгып түзөтсөк, бул жакта дагы бир чоң зал бар. Түндүк тарабына терезе орнотулган, потолок гипсокартон, дуалдар обой. Ошондой көрүнүштү. Айтылбаган эмне маалымат калды туугандар? Айтылбаган бир эле баасы калды. Баасыны $75,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, жакшы эле сүйлөшөбүз деп айтты. Үй жаккан болсо эле келе бериңиздер. Эгер сиздерге жаккан болсо, Базар Жок каналынан көрүп келдик десеңиздер, жакшы эле скидка кылып беребиз деп айтты. Андыктан келип көрүңүздөр. Жайгашкан деле жакшы, бул чоң трассага жакын эле болуп калат. Мектеп, садиктерден эч кандай проблема жок. Суу, свет, канализация баары бар. Ош базарына, Дордойго деле барсаңыздар, бул жерден маршрутка деле өзүңүздөрдүн машинеңиздер менен барсаңыздар деле бат эле барып кала аласыздар. Ош базарга бул жака, Баят базарлары деле жакын. Анан балдарыңыздар окуу жайларга окуйм десе, буяктан Махатма Ганди көчөсүнөн көп эле окуу жайга түз маршрутка, 225 маршрутка, 133 жана башка көптөгөн маршруткалар түз, Политех, филармония тараптан түз барат туугандар. Эч кандай пересадка кылбай эле түз өтүп бара алышат. Мына ушундай туугандар. Мен толук эле маалыматтарды бердим деп ойлойм. Бул үй жөнүндө дагы кандайдыр маалымат калган болсо, үй ээсине звонок кылып билип алсаңыздар болот туугандар. Баасын дагы бир жолу эскерте кетейин, $75,000 сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар, жана ошондой эле кимдир бири ушул сыяктуу үй издеген болсо, ал кишиге да чоң жардам берген болосуздар. Андыктан видеону бөлүшүп коюңуздар группалар менен. Мына ушундай. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.